Эки команданы курамы менен эми тааныштыра баштайын. Oyun aybanda kızıqtуу темпте өтөт болуш керек. Талас командасы биринчи Самединов Мусурман Камаз деген аты менен, экинчи Шерипбеков Урмат Рембасы менен, үчүнчү Кыбыраев Улан Евра менен, Койгелдиев Марлис төртүнчү ТТ менен, бешинчи Кабылбеков Тынчтык Торпеда менен, алтынчы Орозбаев Джоки Алекс менен, жетинчи Ешиев Карпек деген бул мына легендарлуу Карпек десек те болот. Вулкан деген аты менен, 8-чи Бобурбеков Дастан бу дагы легендарлуу эң кыйын улашчылардын бири Камат менен, 11-чи Бешналиев Азат Делтора менен, 12-чи Иманалиев Айбек Сери менен. Команданын жетекчиси Жунусалиев Рамис, тренери Шекет Фермек. Oyun башталды, улак жерде. Бул жерде эми тегиз жалаң жылдыздар ойнойт. Аябагандай жакшы oyun болот буюрса. Мынакей Рысалиев Мирлан, Сейтбек, Дурсуптам Тыналиев, Джоки Оразалиевтерин алаша алган жок. Ахиллес менен БТРдин ойуну. Матч реванш. 9 майда Ахиллес БТРди түртүп койгон. Жакшы билебиз. Престиж ойын десе де болот муну. Урмат Мусаев, 8 номердагы БТР менен жана Урмат Раушан уулу Ахиллеси менен. Урмат Мусаев сол такымы аябаганда күчтүү жигит муну сол жакка өткөзүп атат. Урмат басты такымга. Урматтан болсо такымы, сол такымы аябаганда күчтүү жигит, жакшы билесиздер, эми мындан жылып алыш өтө кыйын. Эки оюнчунун ортосунда 1-0 азырынча мынакей Урмат жекеден биринчи жолу алды. Эсеп жалпы жеке азыр мында эки Урмат жана Ахиллес менен БТРдин ойуну. Урмат Раушан уулу мына басып атат. Ничошка көтөрөнгө аракет кылды эле, бирок Талас командасы дагы аябаганда жакшы даярдык менен чыккан экен. Азырына 1-0 Талас командасы алгачкы улагын салып кетишти. Менимче эми оюн жакшы кызуусуна кирет окшойт. Жок, Кыбыраев Улан чыккан экен Евра менен. Команданын тренери Казакбеков Ислам. Эки аттын ойуну. Буларды унчукпай отуруп көрүш керек бул эки аттын ойунун. Кубаныч мынакей көтөрүп чыгып улакты баскан экен. Кыбыраев Улан
Азыр эми кемеси карлы болсо азыр ошосу жулуп кетет улакты. Мына эми көлөмдөн дагы ыктаган дагы жакшы экен. Кубаныч сол такымга шкап басып алганын үлгүрдү. Basıp durar, ulan olsa jantalaşıp takalmaya Munamaqa yerinde diye oyunu degen şu dostlar görünürlü. Yeniş bir yakta kalsın, oradamış bir yakta kalsın, götürdü oyunu ortadan böyle kaymış ortadan böyle odasına. Anlayın, Barış'tan bu спокойно вот так на бассейн. Улалмайсың деп тұрады. Қуаныш азыр аттың үстіне салып шықса шықты. Қуаныч мынакей алып басып алды. Nurmanbet, 8. Musayev Urmat, 9. Nasipbekov Azat, 10. Kunaliyev Rustam, 11. Bişenaliyev Azat, 12. İmanaliyev Aybek. Komandanın начальниги Samayev Urmat, Yunusaliyev Ramiz, trener Şebitov Erbek. Oyuncu ortada, koymadasına Doktalas komandasının 10. numaradaki oyuncusu Ravşan Uğurlu Urmat, jana 8. numaradaki Sarıözer'in oyuncusu Musayev Urmat. Bayağıda 2 Urmat. 2 Urmat. Söz yok. Görü otasına, mingen atların görü otasına. Musayev, Urmat'tı, mingen attı. Ademki, kötüler. Ravşan, Urmat'tı, Akbar. Achilles eken, Ravşan'tı, Urmat'tı. Aferin. Жердем азыр эки оюнчу Урмат Мусаев ошо Урмат Равшан уулунун үстүнөн басып кармап атасың деген ишараттарын кылып атышат окшойт. Ортадагы башкырт калыс Шерибаев Асылбек, 2 Урмат. Эки аттын, эки улакчынын оюну натыйжа берген жок. Буларкын эми эки аттын, ушу 4 аттын оюнун классика деп да койсо болот. Sarıözen komandasынын oyuncusu Жана Кыбыраев, Улан Талас командасынын oyuncusu. Эки oyuncuдан жакшы билесиңер. Кыбыраев Уланын канчалаган жылдардан бери ойноп келаткан эң мыкты oyunculardan biri. Кыбыраев Улан бүгүнкү күндө ар бириңердин көз алдыңарда көрмандар канча жылдан бери ойноп эмнеден бери деген гана ийгиликтерге жетишип келаткан Кыбыраев Улан Урмат жана Sultan Ulu Kıvanç Sarıözendin dagы mıktı oyuncularının biri. Urmat menen Kıvanç. Кубаныч мына басып алды. Эми чабуулун керек. Бул жерде эми өнөктөштөр эле калды. Бирге бирден ойнотуп улакты оюнга киришпесе. Кайрадан Ахиллес менен БТРдин оюну. Эки Урмат Мусаев жана Равшан уулу Урмат. Бул экөөнүкүн эми унчукпай отуруп да көрсө болот. Bir komandadaki en mıқты oyuncular, bunda kançalagan yıllardan beri oynap kelatkan sportun çevirileri. Ortadaki başkı kalış Şeribayev
Asılbek oyuncularga bir nerselerdi aytып atat, düşündürüp atat. Asılbek dagı kança жылдан beri ulaqdagı tartip kelatat, buna судьялыкта дагы аркалап келатат. Шегибаев Асылбек башкы калыс нечендеген oyunlarda өткөрдү. Мына бул командалар буйрса бизге бүгүн ушунчалык эгемендүүлүк майрамыбызда өзгөчө oyun тартуулап атат. Агайын туугандар, жекеме-жеке ошентип эки oyuncu ortada olaqa jete alбай атышат. Biri anlamay, ыңгайын күтмөй Sarıözündün oyuncusu Musayev Urmat жана Ravşan уулу Urmat. Баягы эле эки Urmat, жекеме-жекеге чыгып аткан эки Urmat, Ахиллес Талас командасынын oyuncusunu менден ата Ахиллес көрүп атасыңар. Улакка кандай жакында өтпөй атат, жаныбар ошончалык үстүндө минип турган Чавандесин oyuncusун ээсин түшүнүп аткан, астындагы минген аргымды жылдар жоголуп кеттилер, бирок 2 жылдан бери мына көзгө көрүнүп калды. Талас командасы тренер Тазабеков Ислам. Sarıözün командасы болсо мына азыр бул жерде сиздердин алдыңыздарда кызык oyun көргөзүп, буларда катуу таймаш көргөзүп атат. Бул команданын начальниги Самаев Урмат менен Жунусалиев Рамис, тренер команды Шекетов Эрмек. Шекетов Эрмекти билесиңер, эң мыкты oyuncularдын бири, көптөгөн жылдардан бери ушунчалык өзгөчө келген. Бүгүнкү күндө тренерлик кызматта өзүнүн билгенин баары кийинки буундарга, кийинки балдарга үйрөтүп атат. Шекетов Эрмек Қуаныш жүріп қалса, кейде мүмкіншілік болады, келер реңгенге жүріп атпайды. Sultan Ulu Kıvanç. Neşte tamaşa beste. Boks janda, balet болып қалады ғой мұн жанда? Боксының жанда жамайды. Балетті. Шахмат болып қалады. Улан Кыбыраев мынакей көтөрүп басып алды Еврасы менен. Эми Талас командасы чабуулун баштамакчы. Эми качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. Кыбыраев Улан. Мына ойын аяғына жеке-жекеден чыга электе Кубаныч кетип калды эле. 2 мүнөттүк айып мамыга чыгарып койду. Sarıözün командасы эми аздыкты ойноп калды. Мынакей Талас командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Коробканы мыкты кылган таластыктар эми мүмкүн экинчи улакты салып кетиши керек азыр. Эки 0 Талас командасы алдыда. Улан Кыбыраев өзүнүн өкпөштөрү менен экинчи улакты салып кетти. Айтордун ойуну Дембек мояга чогултуп атам. Миллион сомду өзүм чогултуп берем силерге. Сырткары. Султан көтөр. Ошерден балбандар жылаттаз, ошерде гүл күчтүү болду. Артын ушкош албай. Керемет. Кубаныч эми такымга басып алган экен. Жакшы оюн болуп баштады. Кубаныч бербей атат. Сол такымга басып алган. Мына эми
Байтурдағы Сейітбек әмет чабылды азарына. Үрдік! Азы бірді таза болды ені. Сейітбекке де мүмкіншілік беруі. Мына Рустам Тыналиевті жауышып алды. Не олар болды екен. Улақ әме Саразончи командасында. Азат жүріп кетті. Азат жүріп кетті. Азат. Ничего. Az время bitti. Молодец кетті. Рустам Тыналиев улақтығынан жолып басып алды. Әме Саразончи командасының ең негізгі чабылтысы ошол. Әме Рустамға мүмкіншілік берішет бекен, же берішпейбі? Рустам Тыналиев шабуылын баштады. Рустам Тыналиевте мүмкіншіліктер бар. Әме комбат болса қазан іздеген ат. Көптен бері ұшыл атын ойынын күтіп жүргенбіз. Урмат Мусаев сол тақымға басты. Мұнан әме сол тақымға аяванда күшті жігет. Ойын қармаш керек па? Нурманбет Қойчикеев. Рустам Тыналиевтер қайда жүреді. Урмат Мусаев чабуылын баштады. Жанында Марлис Мұқаев Тілек жүреді 4-ші номердағы. Қарбат уже 16-17 жас болып кетті ғой. Ошентип бүгүнкү оюндун башкы байгелеринде жол айтып коеюн. Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 1-чи орунга 1 000 000 сом, андан кийинки орунга 500 000 сом, 3-чү орун 250 000 сом, 4-чү орун 100 000 сом. Бул эки оюнду ушунчалык катуу болуп атканын, кызыктуу болуп атканын көрүп атасыңар. Сарыөзөн менен Таластын сүрөөнчүлөрү андан беш-бетер аябай катуу сүрөөнгө алып атасыңар. Өзгөчө сүрөөнгө алгандардан булар Жогорку Кеңештин депутатынан келип, Сарыөзөн командасына Акыл Эшимовдон $100, Сагадулда уулу Жаныбектен Талас командасына 5 000 сом, Руслан Бөкөнбаевден Сарыөзөнгө 5 000 сом, Ош базарында иштеп аткан жигиттерден Талас командасына 5 000 сом, Аслан Бегалиевден, Талас Бегалиевдин иниси Аслан Бегалиев Талас командасына $100, жана Сарыөзөн командасына Момоконов Али Аскардан 5 000 сом акчалар келди, сүрөөнчүлөр келди. Мен буларды айтып турайын, себеби мына ушундай жигиттерибизди, оюнчуларды сүрөгөн
Bizden şunday çıkan Onaşon bereşen Ошентип эми Урмат Мусаев казан түнү жыгылып калгандан кийин талаштатыштан кийин четишти окшойт. Ошо экинчи тайм деле аягына чыкты. Ушу 1-1 оюну менен аяктайт болсо керек. Карпекти айыпмаймага кетирди эле, бирок азыр Бузурман Самудинов капитан командасы өзү чыккан экен. Талас командасы алдыда 2-0. Равшан ул Урмат эми Урматты БТР менен жолотпой убакытты созгонго аракет кылат. 10 секундтага жетпеген убакыт калды. Биз эми 3-чү чечүүчү бөлүмдөстөр менен кайрадан жолугушмакчыбыз. Баклашкаларды кийин неметип коюн деп атат го дейт. Баягы штрафной ордун бир ойундан местам. Талас командасы аздыкта, Саразөндүктөр эми ушул мүмкүнчүлүктү жетирбеши керек. Мына Ничошкадагы эң кийинки аракет кылып атат 6-номурдагы. Sarızen komandasında hazır artıqçılık var. Sebebi Sarızen komandası 6-номурдагы Рустам Тыналиевке мына кулак тийди. Эч ким жок. 2-1. Рустам Тыналиев өзүнүн командасына бир улак алып келди. Эсеп кыскарды 2-1. Рустам ал. Балакет болсо да гол кирди да. Рустам Тыналиев жабышып алган экен эми Карпектин. Карпек Бирок айтып 3-чү улак Карпек Эшиевдин аткаруусунда 3-чү улак. Мүмкүнчүлүк Дастан Бобурбеков окшойт, 8-номурдагы. Вакыт 10-чу минутага келди. 10 минут бар турбу. Опасно да, 10 минуттан бир чыкты. 5-1 койду. Мына Рустам Тыналиев дагы жабышып алган экен Дастанга. Эми Рустамды бөлүп, аны жолотушпайт. Жоки экен бул, Жоки Оразалиев турба. Орозбаев Жоки 60-номурдагы. Улак жерге түшүп калган экен. Эбе чыкты, зөөр чыкты. Рустам Тыналиев көтөрдү. Не болду? Марлис Койгадиев Рустам Тыналиевден азыр жулуп алды. Марлистин аракетин көрөбүз. Чурол, кулап баштады бий. О, бана сал эне. Карпек! Аттан түшүп калгандан салган болбойт да. Карпек азыр аттан түшүп калгандан кийин казанга улакты шыкап койду. Ал эми эреже боюнча жарабайт. Жарайт. Биз үчүн жарайт. Көрүп атат бул. Аркада забор. Качан да аттындагылар жок качтатын үстүнүп кетти. Жеке кубаныч окшойт, 2-номурдагы БТР менен ана Урмат
Урматка бүгүн эме таласка барганда чоң кесеге тамак куюп берет болуш керек, аябагандай чоң жумушту аткарды. 2 кусок нан деди го деме? Бүгүн үйгө барсаң 2 кусок нан сага бүгүн. Убакытта аягына чыгып калды. Тилекке каршы аябагандай жакшы оюн болду. Мынакей эрендердин эр оюну деп бекер айткан эмес. Ушу башын сайып коюп ойногон кыргыздын жигиттеринде эч ким ойнобосо керек. Урмат эми аягына чейин ойноп коеюн деди окшойт. Мына улакты алып чыгып басып алды. Ахиллестин эми сырын билебиз. Ушул ортодон аябай жакшы ойногон менен уш элди көздөй аутка кача берген ат. Ахиллес да чарчады окшойт, аутка кача баштады. Но ошентип акыркы секундалар кетти. Таласка Крома командасы жана күйөрмандарын бүгүнкү жеңиши менен куттуктамакчыбыз. Эми улакта эмес, согушта деле бири утат, бири утулат, бири сөзсүз түрдө утулушу керек. Ошентип быйылкы 2015-жылкы Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн урматына уюштурулган Кыргыз Республикасынын президенттин кубогунун Талас командасы жеңди. Сиздер менен мен Айзат Аканов болдум. Кийинки турнирлерде жолукканга чейин сак саламат болуңуздар.